Ардактуу мекендештер, Көл калаасынын кымбаттуу тургундары, урматтуу темир жолчулар жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү. Акыркы жылдары Кыргызстандын темир жол тармагы ырааттуу өнүгүп, сапаттык жактан жаңы деңгээлге көтөрүлүүдө. Буга баарыңыздар күбөсүздөр. Өлкөбүздүн транспорттук көз карандысыздыгын чыңдоого, транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, заманбап логистикалык системаны түзүүгө жана өндүрүштүк кубаттуулукту арттырууга багытталган ири инфратүзүмдүк долбоорлор ишке ашырылып жатат. Алардын бири катары мынакей бүгүн биз стратегиялык маанидеги балыкчы, тамчы, чолпон ата темир жолунун курулушуна старт берип, өлкөбүздүн келечегине болгон ишенимибиздин белгиси катары мезгил кутусун салганы турабыз. Бул окуя бир эле Ысык көл облусу үчүн эмес, бүтүндөй Кыргызстан үчүн чоң мааниге ээ. Ошондуктан жалпы мекендештерди балыкчы, тамчы, чолпон ата темир жолунун курулушунун башталышы менен чын дилимден куттуктай кетейин. Урматтуу замандаштар, алгач мамлекетибиздин темир жол тармагындагы өсүштөргө эки ооз сөз менен токтоло кетейин. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча темир жол аркылуу жүк ташуулардын көлөмү 10 миллион тоннага жетип, 2021 жылдагы 7 миллион тоннага салыштырмалуу 37% өстү. Бул ата мекендик темир жол тармагынын тарыхындагы эң жакшы көрсөтүчтөрдүн бири. Ошол эле мезгилде темир жол транспортун колдонгон жүргүнчүлөрдүн саны 2021 жылы 255 миң адам болгон болсо, 2025 жылы 432 миң адамга чыкты. Бул көрсөткүч 70% өсүштү түздү. Иштин мындай ыкчам ыргагы тармактын ишмердүүлүгү жакшырып, темир жолдун өлкөнүн транспорттук системасындагы ролу кеңейип жатканын, натыйжада элибиздин темир жол транспортуна болгон ишеними артып баратканын айгинелейт. Бүгүнкү күндө 304 чакырымды түзгөн стратегиялык маанидеги Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу кызуу жүрүп жатат. Мен ар дайым баса белгилеп айтып келем, бул долбоор өлкөбүз үчүн миңдеген жылдар бою тарыхый мааниге ээ болот. Ал чыгыш менен батышты байланыштырган жаңы эл аралык транспорттук коридорду түзүүгө, соода экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө, транзиттик жүк ташуулардын көлөмүн көбөйтүүгө жана Кыргызстанды Борбор Азиядагы маанилүү транспорттук түйүн катары позициясын бекемдөөгө шарт түзөт. Бул долбоордун маанилүү бөлүгү Махмал жүк которуу станциясы болот. Кудай буйрса, ал ар түрдүү темир жол коллеяларынын туташуусун камсыздап, өлкөнүн негизги логистикалык борборлорунун бирине айланат. Муну менен катар өлкөнүн ички темир жол тармагын өнүктүрүү жана Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүнүн транспорттук байланышын чыңдоо үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон балыкчы, Кочкор, Каракече, Махмал темир жол долбоору боюнча иштер дагы жүргүзүлүүдө. Аталган долбоордун биринчи этабы катары узундугу 63 чакырым болгон балыкчы Кочкор темир жолу Кудай буйрса бүттү. Быйыл бул жолду пайдаланууга берсек, анда ал Кыргызстандын бирдиктүү темир жол системасын өнүктүрүү стратегиясын этап менен ишке ашырууда маанилүү тажрыйбалык кадам болуп калат. Бул долбоор чийки заттарды жана өнөр жай жүктөрүн ташууну арттырууга, аймактардын транспорттук жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, логистикалык чыгымдарды азайтууга жана улуттук темир жол системасынын интеграциясын кыйла күчөтүүгө мүмкүндүк берет. Урматтуу мекендештер, ушул жерден учурдан пайдаланып бир нерсени эсиме түшүп калды, айта кетейин. Мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулуп атат. Ушул жерден да саясат издегендер көп. Бул жолдун курулбашына башка үлкөн мамлекеттер дагы кызыктар. Ошондуктан блогерлер дейбизби, оппозиция дейбизби, же өзүн көрсөткөн популист саясатчылар дейбизби, каптап кетти, жайнап кетти деген сөздөрдү чыгарып, ушу тоскоолдук жаратып атышат да. Ушундайларга бут тозуп, ушундайларды кескин токтотушубуз керек. Албетте, мына биз ушундай өзүбүздүн күчүбүз жеткен жер болсо, өзүбүз салып атабыз. Ал эми инженерлерибиз жок, тажрыйбасы жок, биздин өзүбүздүн колубуздан келбеген нерселерди кошуна мамлекеттен суранып жасатып атабыз. Ошол эле мезгилде биз дагы тынч отурган жерибиз жок. Инженерлерибизди, курулушчуларыбызды жиберип, тажрыйба окутуп,
тажрыйбасын бөлүштүрүп, ошо тажрыйбалуу болуп келгиле деп ушундай иштерге өзүбүздүн колубуз жетпеген, күчүбүз жетпеген, инженерлерибиздин мээси жетпеген жерлерди азырынча ушул кошуна өлкөлөргө курдуруп атабыз. Өзүбүз курабыз деп жата берсек, биздин инженерлерибиз, куруучуларыбыз 15-20 жылдан кийин даяр болот. Ошондуктан азыр андай жанагындай бир чагымчылдык нерселерге ушу блогерлерибизди барбагыла деп мен чакырат элем. Мына ушундай мынакей бүгүнкү татаал эмес балыкчы, тамчы, Чолпон ата, Каракол темир жолунун курулушун азырынча өзүбүз курсак болот, мына куруп атабыз. Урматтуу мекендештер, балыкчы, тамчы, Чолпон ата темир жол линиясы Кыргызстандын улуттук байлыгы болуп саналган жана Борбор Азиядагы эң ири туристтик борборлордун бири болгон Ысык көл облусунун транспорттук инфратүзүмүн өнүктүрүүгө багытталган. Жыл сайын туристтердин агымы өсүп жаткан шартта аймактын транспорттук системасына оорчулук түшүрө баштады. Бул долбоордун ишке ашырылышы жүргүнчүлөрдүн бир бөлүгүн темир жол транспортуна өткөрүүгө, жарандардын коопсуздугун жана жүрүү ыңгайлуулугун жогорулатууга, ошондой эле автомобиль жолдоруна түшкөн сезондук жүктү азайтууга өтө чоң мүмкүнчүлүк берет. Жаңы темир жол линиясынын узундугу болжол менен 86 чакырым. Долбоор темир жолду Ысык көл эл аралык аэропорту менен интеграциялоого багытталган. Натыйжада Ысык көлдүн жээгинде заманбап мультимодалдык транспорттук түйүн түзүлөт. Алдын ала эсептөөлөр боюнча долбоор толук кубаттуулукка чыккандан кийин жылына 5 миллион тоннага чейин жүк ташууну камсыздайт. Мындан тышкары инфратүзүмдүн өнүгүшүнө жана аймактын экономикасынын жандануусуна жараша бул көрсөткүч дагы көбөйөт деген үмүтүм бар. Аталган долбоор Ысык көл жээгинде ишке ашырылып жаткан ири инвестициялык демилгелерди эске алгандыгы менен өзгөчө мааниге ээ. Жаңы темир жол курулуш материалдарын жана башка жүктөрдү жеткирүүнү камсыздап, аймактын туристтик дараметин өнүктүрүүгө жана жүргүнчү ташууларды кеңейтүүгө өбөлгө болот. Долбоорду ишке ашыруунун жүрүшүндө 400дөн ашуун жумуш орунду түзүлөт. Ал эми темир жол пайдаланууга берилгенден кийин 200дөн ашуун туруктуу, стабилдүү жумуш орундары пайда болот. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн биз өлкөбүздүн экономикасынын, туризминин жана транспорттук системасынын мындан ары өнүгүшү үчүн бекем пайдубал түптөп жатабыз. Жаңы темир жол Кыргызстандын заманбап транспорттук инфратүзүмүнүн маанилүү бөлүгүнө айланып, элге кызмат кылып, аймактарды өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүп, келечек муундар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат деп мен терең ишенемин. Бул маанилүү долбоорду ишке ашырууга бел байлап, батыл киришип жаткан бардык жарандарга жана өнөктөштөргө ыраазычылык билдиремин. Балыкчы, тамчы, Чолпон ата темир жолунун курулушу ийгиликтүү болсун, эгемен Кыргызстаныбыз ар тараптан өнүгүп өсө берсин. Биз ошого салым кошолу. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.